Мындан бир ай мурда биздин YouTube каналга автомойкада иштеген Айым аттуу видео жарык көргөн. Анда Оштогу автомойкалардын биринде 10 жылдан бери унаа жууп иштеген 1991 туулган, өзү 5 баланын энеси Дария аттуу айымдын тагдырын чагылдырганбыз. Ал ошол учурда кыйынчылыкка кабылып, турмушта оорчулуктарга кириптер болгондугун, ошондой эле ортончу кызы бутунан тез арада операция болушу керектигин жана каражатка муктаж болуп жаткандыгын айтып берген. Ошол эле учурда жолдошу дагы оорукчан болуп калгандыктан өзү жалгыз автомойкадан тапкан акчасы операцияга жетпей жаткандыгын айтып, кайрымдуу элдерден жардам сураган болчу. Биз Дария эже менен ар дайым байланышта болуп турдук. Кудайга шүгүр, кайрымдуу инсандар жардам берип, Дария эженин кызы операциядан ийгиликтүү чыкты. Мындан улам кыргыз элине, кайрымдуу адамдарга, кол сунгандарга, жалпы эле кыргыз элине рахмат айтуу максатында бизди кайрадан үйүнө чакырып отурат. Элге болгон ыраазычылык кебин өз оозунан дагы уксаңыздар болот. Кызды операцияга кирип кетип калышыптыр. Жетишпей калдым да. Америкадан апалар салышты, акча, крупный акча салышты. Алар жакшысыңарбы, ишиңер жакшыбы? Жакшы, силердин жардамыңар менен, Аллахтын жардамы менен, Кудай кааласа жакшы болду. Операциясы өтө ийгиликтүү өттү. Анан мен биринчи күнү баягы тезден эле мен Бишкек менен сүйлөштүм да. Бишкек менен сүйлөшсөм эле алар долларга чагып туруп алышты, врачтары, ожогторчу долларга чакты, себеп спица салганыбыз ар бир неме спицасы $100 турат деди. Анан мен карасам, чота жакшы эле болуп атты, Аллага шүгүр. Мен айттым го, башта сизге айттым эле го, кредит ала койсом окшойт, барып кылдырып келе берсемби десем эле, анан бияктан бир эже айтып калды, мына ошто деле мен кызымды кылдырып келдим, жакшына эле болду, жакшы Үмүт деген врач бар экен, ожогный жаң келиптир, жакшы кылат экен, ошого бир барып консультация кылып көрбөйсүң дегенде, анан Бишкектеги врачыбыз да Үмүт болчу да. Анан ошо ака бияка келип калган турбайбы деп анан мемеге бардым. Ошко бардым, ожогко барсам эле башка ака экен, бирок аты дагы Үмүт, экөөнүкү окшош экен да. Анан ака ушундай десем болот, биз деле кыла беребиз. Неге башта бизге келбедиңиз? Кылабыз, биз өзүбүз эле кылабыз деп ушинтип, анан качан кылабыз деп мен суббота күнү барсам, жок, жума күнү бардым. Жума күнү барсам, эже анализдерин тапшырып, гемоглобин көрүп, бардыгын тапшырып келиңиз. Анан суббота жатсаңыздар, понедельник операцияга даярдайбыз деди. Анан понедельник күнү жаткызып, анан среда болду операциясы. Операциясы 2,5 саат. Ол врач деле тура айтты. 2,5 саат, 2 саат же 3 саат, эми билбейбиз, карап көрөбүз, узарганына карайбыз деди. Анан эле аяка өкүл баламды жаткызып коюп, биякта эрким да ооруп аткан деди, күйөөм да ооруп аткан эле. Анан үйгө келип, эртең менен саат 9-да операцияга алып киребиз дегенде, анан мен 9 эмес, 9-дан 10 мүнөт өткөндө барсам, кызды операцияга алып кирип кетип калышыптыр. Жетишпей калдым да, эми биякта балдар тойгузуп барганча, анан операцияга алып кирип кеткенден кийин күттүк, саат 11:30 болду, 12:30 болду, 1 болду. Анан мен бызылдап баштадым, эмнеге чыкпай атат, жакшы элеби десем, чыгат, азыр чыгат деп калды. Анан саат ошо мен 1-де чыкты. Саат 9-да кирип 1-де чыкты. Анан баягы сөөгүнө жармашып өсүп калган экен эле эттери. Ошолорду бирме-бир тилип баягындай кылдык дейт. Эже операциясы оор чыкты дейт. Бардыгын тартып, менин телефонумда бар азыр бардык немелери, тартып чыккандарычы. Анан жакшы болуп чыкты, наркостон ойгонгондон кийин, анан 2 сааттан кийин аластар деди. Анан 2 саат ошол жакта жүрдүк. Ал жакшы эле, кызымдыкы жакшы болду, аябай жакшы болду, ийгиликтүү өттү. Жардам бергендер көп болду, аябай. Кийим жагынан жардам беришти. Анан өткөндө келгенде үйүмдү көргөн элеңиздер го, кандай экен эле. Бул полдорубузду акырын басат элек, анан үйүмдү ремонт кылдым. Эми кызым жакшы чыкса, таза үйдө жатсын, кичине сергип, жеңилирээк болсун деп. Анан күйөөм, мен кызымды өзүм алып жатсам эле күйөөм ооруп калды, каттык болуп калды. Анан эле Диля мен ооруп калдым, Диля мен баспай калдым дегенден ишенбедим да, эми эркелеп атат окшойт депчи. Анан үйгө келсем эле чындап баспай калыптыр. Анан кой бас жүрөп, ана жерден барып дарып алайлычы, кичине барып балким бутуң басып кететтир десем эле, баягы тилин жутуп эле өзүн жоготуп туруп алды. Анан эле скорый чакырсак деле давлениясы жакшы, сердцебинасы деле жакшы, бардыгы жакшы деп кайра скорый чакырып, анан ак тилекке алып барсак наблюдение менен 1 күн жаткызды. Баспай калды, буту тырышып, баягы стресс болду, эмне болду, мен точно билбедим. Анан эртеси эле кайра больницага нарага ГОСко которушту. Бизде неме жок, баягындай реаниматолог жок, реанимация жок деп. Анан азыр ошол жакта өткөндө чыгарып келгенибизде 3 күн үйдө уктабадык. 3 күн уктабадык үйдө.
келе айтат деп эле буту тырышып эле тилин жутуп туруп алды. Анан кайра алып бардым. Ана эмеде ХБКда психбольница бар экен. Ошол жака алып барсак биздик иш жок экен. Биздик эмес. Кайра ошол жака алып баргыла деп кайра ошол жака алып барганбыз. Азыр деле азыркы учурда деле азыр ошо жок, бир эле адам алып берген жок. Ошо элден чогулган акчаны чогултуп 1000 сомдон берип ачты, 2000ден берип ачты, 3000ден берип ачты. Анан Америкадан апалар салышты, акча, крупный акча салышты. Алар канча 80 000 салышты. Биздин сомго 80 000 салды. Ошо операциясына кетти. Полный операциясына кетти. Анан дагы ашыкчаларын дагы катып койдум. Чогултуп койдум. Эми дагы азыр случай мына күйөөмдүн кандай дарылары болсо, эмнелери болсо ошого иштетем деп турам. Анан ошо Америкадагы апаларга дагы айтып кетет элем. Ден соолуктарын берсин, өмүрлөрүн берсин, иштерине ийгилик, биздин башыбызга салган кыйынчылыкты алар да көрбөсүн деп ошолорго дагы ыраазычылыгымды аябай терең билдирет элем. Анан Москвада дагы ким эле бир бала бар, өткөндө 10 000 сом салды, 10 000 рубль салды. Анан 10 000 рубль салганда, ал 10 000 рубльди алып дагы анда иштетип, кызымды чыгарып келдим, выпискаларын жастырып, нарковерке кылыпчы. Анан платный палатага жаткыздык, себеп баягы бир палатада 7 неме бар экен, кровать бар экен, аякта жаңы күйүп келген ожоктор бар экен, ызылдайт экен, бул наркоздон ойгонсо кыйналат экен. Анан ака бизди платныйга эле жаткызыңыз деп, анан күнүгө 200 сомдон берет экенбиз. Ошол жака жаткызып өзүнчө карадык да. Анан аяка төлөдүм, анан дары-дармектерин жетпеген дары-дармектерин өзүм алып аттым. Андан ашкандарын күйөөмө жумшадым. Азыр күйөөм дагы больницада. 105 000 акча чогулду мага. 105 000 акча чогулду. 80 000 операциясына кетти. Ошо палатасы менен болупчу. Анан андан калганын күйөөмө жумшадым. Анан дагы кичине документтеримди алдым. Магазинде бир 500-400 карыздарым бар эле, ошолорду бердим. Мен баягы карыз неме дайыма акча болгондо сразу берип салайын деп. Анан бияктан ушу үйүмдү тазалап алдым, жыйнап алдым, килемдеримди жуудуруп алдым. Ошентип тирилик кылдык. Жакшы. Рахматым ушу жүрөгүңүздөн чыккан сөздү. Мусапыр жеринде жүргөн кыргыз элиме рахмат, жигиттерге, акаларга, эжелерге, Америкада жүргөн апаларга аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Менин башыма салган кыйынчылыкты эч кимге салбасын, иштерине ийгилик, ден соолуктарын берсин. Дагы эмнени айтам, өзүмө кандай жакшылык кааласам, ошолорго да жакшылык каалайм. Ден соолук берсин. Биз ушул көрсөтүүнү тартардан мурда эжеке өзү бизден мурдагы көрсөтүүбүздөгү эжеге кайрымдуулук кылып, өзү нанга жетпей, өзү карыздарга батып, бул жакта кызы оорулуу болуп турса дагы 500 сом кайрымдуулукка берген экен. Ошонусун кадр сыртында айтып кеткен. Мына кайрымдуулугу 2 эсе болуп кайтып отурат сизге. 2 эсе эмес, 100 эсе болуп кайтып отурат окшойсуз. Тууган эмес, кайдыгер адамдар жардам берген үчүн мен аябай ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Менден кайтпаса, Аллахтан кайтсын. Азыр дагы деле мойкада иштеп атасызбы? Дагы деле мойкадамын. Барып иштеп келе калып, кечегини иштеп 200 сомго иштедим эле. Эми карын алып келип, карын асып берип, кичине эт жесин, шорпосун ичсе кальций болот да, сөөгүнө жакшы болот. Ошондой кылайын деп, кальций асып берип, ушундай кылып эле карап, жарымын буга берем, жарымын аяка больницага алып барам. Бул дагы өткөндө мен мойкага кетсем, шпагатка отура калып, бир шофун чыгарып алыптыр. Шпагатка отура калыптыр, тура калып. Анан анда урушуп, өлгүдөй урушуп жаткызып койсом, кечегине эшикке чыгып кетип калыптыр. Жөрүмөлөп. Анан дагы урушуп карап отурам да, ушуну эмне кылам? Анан эми шофтор айрылып кетсе дагы неме болот да. Кыйын 2 эсе түшөм да мен. Продукталарды алыпсыз. Мына биз келгенде ошо продукта жок, тамак аш жок отурган элеңиздер. Үйүңүздөрдү жашынака кылып оңдоп алыпсыздар, жашооңуз аркылуу жакшы жолго түшүп калыптыр. Эми мындан ары дагы сизге Кудайым күч кубат берсин. Балдарыңызды мына ушундай күч менен багып чоңойто бериңиз. Ооба, айтканыңыздар келсин. Силерге дагы рахмат. Ишиңерге ийгилик, иштей бериңиздер. Көп адамдардын соогун алыңыздар. Эми бизге окшогон бечаралар кайтара албаса да Аллахтан кайтсын. Аллахтан кайткан силерге чейин болчу. Жакшыраак.